Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте 7 каналда кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Куттуу студиябызда заманыбыздын залкары конокто десем болот. Алдыда тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө келген коногубуз менен ысык чайдан ичип, маегибизди улантат эмеспизби? Ал эми ушундай сонун атмосфера түзүп берген биздин пиала чайы түсү керемет, өзгөчө даамга ээ. Мына дал бүгүн келген коногубуз менен дагы ушул пиала чайын ичип маектешебиз. Ал эми телекөрүүчүлөрүбүз дагы бүгүн студиябызга ким келди деп күтүп калды окшойт. Оончу, аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Айтор көп кырдуу таланттын ээси Жанышбек Кочкоров агай. Кош келипсиз агай студиябызга. Кандай келип алдыңыз? Жакшы жүрөсүзбү? Агай, келиңиз алгач эле кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Мен ушу телевиденияга чыгып, ушу жаштар менен маек бергенге ыраазымын. Ушу 7 каналдын иштеген балдары, кыздар эмгектенип, эмгегилүү болсун. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат агай, сизге дагы сиз менен ушундай студиябызда көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Агай, анан обончулар обон жазмайынча ооруйбуз деген сөзүңүз бар да. Анан азыркы учурда обон жаратып жатасызбы? Ошол суроодон баштайынчы. Жаңы ырдап берейин десем, Аяшма деген обон жараткам да. Себеп алыр ырдал элек. Жаңы чыккан чыгармаңыз. Ошону ырдап берейин десем, силер болбойт деп атасыңар, анан болоптур. Себеби аны мен жаңы эле жаздырдым да. Аккордеондо тарткандай болбой калат. Өзүңүз обон жаратып жаңы жаздырдыңыз. Аяшма деп. Келиңиз, ушул чыгарма кантип жаралып калды? Бул мындай болду да, мен бир күн телевизорго отурсам, как раз 7 каналдан суроо берип калды. Аяшма дегенди бербейсиңер, силер бере албай койдуңар. Анан 5 каналдан дагы суранып калышты. Мени суранат да. Сотка менен. Аяшма деген берип койгулачы десе, жок деп, фондубузда жок экен деди. Анан мен ойлодум, мен Аяшма деген бар болчу, даяр боло элек эле да. Ошону уккандан кийин мен өзүмчө ошону менин даярдадым да. Аяшма дегендерди ошо сөзүн берген, мен обон чыгарабыз жүргөм, анан чыгардым да. Эми тез эле чыгарып койдум обончулар, себеби мен мындай жиним келди да, тез эле чыгардым. Эртерээк эле чыгарып берейинчи, эл күтүп аткандан кийин деппи? Чыгарып койдум. Агай, мына обон жаратуу, канчалаган ырларга обон жаратып келесиз да. Анан обон жаратууда эмнелерге көңүл бурасыз дегеле, сизге баягы текстине карайсыз да, Биз сөздүн мазмунуна карайбыз да. Сөздүн мазмунуна карап ошого ылайык болуп чыгарабыз. Баарын эле ала бербесеңиз керек. Жок, анан мен көбүнчө узун сөздөрдү жакшы көрөм да. Буда дагы кыскараак сөз жазып коюптур да. Кыска сөздөргө мен анча чыгара албайм да, жакшы. Чыгарам, бирок обон кыска болуп калат да. Узун сөз болсо, обонду кененирээк чыгаралым да. Узагыраак созуп, ушундай да. Эми канча убакыт кетет? Ар кандай да текстке жараша да. Ар кандай. Сен мурун биз кыйналчу элек түшүрүп. Эми багы обон чыгара берип көрүп калдым да, мынада да муңду обон чыгарасың, шайыр обон чыгарасың, анан сүйгөндө обондорду чыгарасың, анан ташталып калат да. Анан обон чыгарыш анча деле проблема болбой калат да. Анан ар кандай тематикада обондорду жаратат экенсиз да. Ар кандай. Мен бири-бирине окшойт менин обондорум. Анан сал кыйыныраак болуп калат да. Илхом кайсы учурда келет ушунда агай? Эми берсе эле чыгара бербесеңиз керек. Жакшы болсо, настроениең жакшы болсо, ойлонуп жүрөсүң аны, окуп жүрөсүң, настроениең жакшы болгондо бир моменттерде чыгып калат ал. Настроениң жакшы болуш керек да. Ошону мен ойлонуп жүрөм да. Ошону обон чыгарышым керек эле. Мына кыңылдап жүрөсүң да. Анан ошол бир момент келет, ошондо жөн эле чыгып калат. Демек ар бир обончунун өзүнүн стили бар да. Анан бири-бирине окшошпош керек. Анан кийин башкачараак эмгектенесиң да. Бирөө бийик болот, бирөө неме тазараак болот, бирөө оңой болот, бирөө кыйын болот. А мен обондордун баарын ырдаш кыйын да. Аны кунт коюп ырдабаса, жөн ырдап койсо болбойт. Мисалы үчүн мен обондорум ким ырдайт? Алтынай Нарбаева ырдайт, кыргыз эл артисти. Ошо Алтынай Нарбаева, Кутман Жолдошов ырдайт, Токтобек Асанали ырдайт. Бүтүгү бардыгы алар чоң ырчылар да. Аларда голос бар, анан убат дагы, алар өзүнө латып албаса дагы окшош турат да. Демек сиздин обондоруңузду баягы жөн эле ырдала бербейт экен да, бул баягы таланты бар. Голос бар, үнү бар адамдар. Ал ырды, мисалы үчүн жөн эле мынтип ырдап койбойт да. Кыйкыра турган жери бар, кыйкырыш керек.
Анан кийин ошону келтириш керек. Ünvarlары кыйкырат. Мисалы үчүн ким үйдөн да алтайын арбага эч ким кыйкыра албайт. Ага голос жетиш керек да. Ал аракет кылып жакшыртат. Академиялерде жөндөрдө ал колуна бар да келет. Мисалы үчүн Токтогул Асан ырдайлап, Комуз менен ырдайт, Кутман Жолдош ырдайт. Ал голос жетет да, спокойно ырдап коет ал. Суранат, жаншыкка карайм дайым ырдап койсом болот деп. Болот, конечно, болот дейм. Кыялда бирге жүрөм, ырдайм болот дейт. Болот дейм, ырдап чыгат запросто. Алар өзүнө ишенет да. Алар голос жетет. Алар ырдаганда сиз дагы деп сыймыктанып каласыздар. Сыймыктанып калам да. Берсең жаштакка ырдап чыкса, алар мисалы үчүн Кутман Жолдош жакында концерт койду. Ошо мен бир ырдады эле мен сыймыктандым да. Молодец, голос бар экен. Жакшы агай. Деги эле канча куржунуңузда канча болгон бар? Мындай эсептегенге деле мүмкүн болбой калды окшойт. Жок, 100 жакын аларым бар, бирок анын бир 40 ырдалып жүрөт да. 40 нелер да, анан башка илгерки партияга жооганда чыккан адамдар ырдалбайт да. Мисалы үчүн Ленинди ата деп жүрчүбүз. Орустар багында. Анан партия деп ырдай берчүбүз да. Сакманчылар, жөндөдачы, башкалар, алар ырдалбайт. Анан кийин уже демократия болуп 90-жылга мен мисалы 80-жылда 87-жылдары көп ырды чыгардым да. Ырдалат, лирическийлерди алып калдым. Мисалы жеңем ырдалат, карайм дайым жолуңду, эгерде болсо чын сүйүү, ошолор 80, 87, 88 чыккан да. Ошолор ырдалат. Анан ал убакта ошо идеология башка эле да. Орустардын идеологиясы эле да. Ошого басым жасачу эле. Анан мен баягы лирическийлерди тапораторго мен берди да. Мындай эми кыргыз балдар бар экен да. Намыстуу кыргыз балдар бар экен. Аны баягы тиги режиссерлар неме кое бербейт да. Ага карайлы кое берип ырдатып койгонмун. Убактар болгон. Аны мен жеңемен ырдаганда бардыгы чыккан. Эми тиги сатып алып туруп иштен алып деп. Мен айттым, кандай иштен алат? Мен ырдадым, туруп ырдаган жок. Ал кое берген күнөөбүз да. Бирок бардыгыбызды айтты. Эмнеге мындай ырдайм деп. Мен айттым, кандай ырдабайм? Биздин атабыз ырдап келген. Жеңелерге арнап, атабыз сүйүүнү ырдап келген. Мисалы үчүн кайдан биздин атабыз көп ата койгонбай кандай ырдады да. Ошондой эле сыяктуу да. Токтогул Сатылганов. Бүт жеңи жок. Эми жеңи жоктун сүйүүлөрүн уксаң таң каласың. Ал убакта кандай алар күчтүү болгон да. Алар каалагандарына алар жаза берген эми биз ырдап атабыз да. Ал сөздү жаза берген алар. Ошолокто ырдаган. Ошондуктан биздин түйүбүз да бар. Каныбыз да бар. Келиңиз агай, анда сизди бир ырдаталы, аккордеонуңузду коштоосунда кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Өмүр дара деген. Залкар адамдарыбызды дагы ырдатпасак болбойт. Эл дагы күтүп калды го. Өмүр дара деген ырдатайын. Сөзү Карыбек Бегимкуловдуку, onu Жанышбек Кочкоровдуку, аткаруучу автор. Vakit var geçkende Tülerim Bana gelsen geç geldi Asıl geçim kaydan çığa kaldın sen Yaşım 40'tan aşıp ketkende Caşov jirga Kabrına jetkende Hemne jetsin Çeşkende Yüreksizde gülümlerim zırpılday Sence olur belden karu getkende Yüreksizde gülümlerim zırpılday
Sen jolup men alыстап кеткенде Selki asman demes yerdesin sen da mende güneşi var pendesin sürer biz 5 gün ömrü bolgonsa ayamak bu sen nesin? Sen dünene kanıp bile eleksin sen bana Berilçi beleksen Orulucan ömür boyu göksede Asıl keçim röksuday gereksin Orulucan ömür boyu göksede Sen gayrılıp kaçanmağa gelirsin Gayrılıp sen kaçanmağa gelirsin Barakelде, barakelde агай. Үнүңүзгө керемет. Сиздин ар бир чыгармаңыз кыргыз элибиздин жүрөгүнөн орун алган, чындыгында. Анан агай өмүр дайрасы аттуу чыгармаңыз. Келиңиз ушул боюнча да айта кетпейсизби? Жакшы болот. Өмүр дайрасы деген чыгарманы бул сөзүнүн мазмунуна карап чыгаргам. Анан бул оонду так 78 жашымда ошондой ошолорду чыгаргам. Анан нода да ал убакта оон чыгарыш үчүн аракет кылыш керек да. Өзүң ордуңду таппайынча сен оончу боло албайт элең. Оончулардын арасында алардын ырында алардын ошолордон таалим алдык да. Сачын Ыспанов, Кадыров, Түгөлбай Казаков, Асаналы Керимбаев, Токон Эшбаев ошолордун ырында ырдап чоңойдук биз. Анан ошодон таалим алып оончусаң, музыканы билсең, алардын эме стилдери,оондору башка. Баары действие берет да. Түшүнөсүң да кандай музыка, кандай. Анан ошого карап, өзүң да аракет кыласың, анан өзүңдө талант болуш керек. Адамда талант болбосо эчтеке болбойт. Анан аны эмгек да керек да. 100%, 1% талант, 100%, 99% эмгек. Ошону аракет кылып, оонду чыгарып, өтө-өзүнө чыгарып ырдаш керек аны. Жеткире алсаң, элге жетпейт. Анан ошо аракет кыласың да, ошентип отуруп анан биринчи чыгарасың, экинчи чыгарасың, анан орун таап алсаң, чыгара бересиң да. Ошондон анан жогоруда айтып кеткендей эле сиздин ар бир ырыңыз элге бат алынат, эл сүйүп угат дегендей. Анан бирок ушунча чыгармаларыңыздан өзүңүзгө жаккан, баягы эл сизди тааныткан деп да койсок болот. Кайсыл чыгармаңызды айта аласыз? Ногда бир чыгарманы айтсаң болбойт да. Себеби бир эле чыгарма менен элге тааныла албайсың. Анан эми аралыгында болуп калат да. Мисалы үчүн биринчи чыкканда мен элге тааныткан жеңем болгон да. Жеңем аттуу чыгармаңыз. Андай ырларды телевидениеден, радиодон бербечи. Орустардын убагында да алардын заманы күчтүү. Анан идеология башка эле да. Кысым болчу бир аз. Анан мына үчүн оролуп колуң мойнума жатасың менен койдум анда вообще мындай жок дейт да. Ошол сыяктуу да аны мен жөн эле балдарга ырдап койсом, ошо өзүм эле баягы тең туштарып сатып алды.
Трапов деген bir çok okumuştu Tokmak'ta. Ben Tokmak'ta ötkem da. Şahında, Kutprası училищаны. Ошондо ал барып иштеп калган да, редакцияда. Анан ал главный редактор экен. Мен ырдап туруп кетелмен чыгарып берет. Ошондо досторуңуздун көзүнчө эле ырдагансыз негизи. Алып аткан жөн эле жазып калайын. Өзү үчүн жазып калайын. Эч жака чыгарбайсыз деп. Чыгарбайбыз деп. Көрдү. Анан мен эртең ишке кетип атсам, кичинекей балдар артыман ыйлап атат. Шарак гана сол көрдүм, памяттар кандай. Уже элге сразу жеткен да. Кичинекей балдар алгач эме кылып. Шарак гана сону барат. Көчөдө кетип атсам ырдап атат. Анан күлүп, "Атаң кой" деп андай деп. Көрсө элге жетет экен да. Ошондой экен да адам болду. Себеби мында да биз улам өлчүбүз да алдыга. Ошондуктан жаш балдар дагы адамдар уже ырдап анан көбүнчө багы ошол убакта ырлар чоңурчулар ырдайт эле дагы анан биз жаш балдар ырдасак анча жарата бербейт эле. Даже бизди кое бербейт эле. Сөзүн замечание кылат эле, ону замечание кылып өткөрбөйт коет да, комиссияның түрүндө. Демек чыныгы баягы талантына карап анан сахнага чыгыш экен да, э? Ошондой да, ошондой. Анан агай айтып калдыңыз. Тиги ошол анан азыркы учурда саны көп десек болот. Эми азыркыларды мынада да жаман деп татканга болбойт. Себеби заман да өзгөрүп кетти да. Азыр эми современный заман болуп, жалаң гана эстрадный анан танцевание болуп кеткен. Ритм танца да. Эми мынада биздин мындай жайыраак ырдайт да. А биздики азыркылар төкөндөн билдирет да. Эми тойдун ыры болуп калды, тойдун. Тойго өзү тойдо бардык ырлар өтө берет да, ошондой болуп калды да. Жакшылар бар арасында, жакшылар бар. Мисалы үчүн ошондо да мына көрдүм жакшыларды. Сөзүн жогон элмиригин анан жазат, сөзүн бир кыйын киши жазат, Надырбек Алмазов жазат, ошолордун ырлары чыкса элге жугумдуу да. Баягы улуу инсандарыбыздын ырларын өзгөртүп чыгарып атышпайбы азыр жаңылап? Жаңылап чыгарып атат, бирок алар чыкпай калат да, өздөрүнчө жазып калат да, бизге жетпейт да мисалы. Кээде жаңылайын деп бузуп алышат деңиз. Жаңылам деп жакшылабай калат да. Мен мисалы үчүн жамандабы, жаштардын жакшылыгын ырдагандар бар, оонду чыгара албай атат да. Оонду только тойдукунда чыгарып атат да. Же болбосо Өзбекстан оончуларынан кичине алат, Казакстан оончуларынан кичине алат, ритм кошот, кете берет да. Мына явно эле, мисалы үчүн казактар бизден алат. Кыздарык дегенди казактар калдаңырдар, кыздар танцевание да. Ошондой сыяктуу да. Анан агай жаштарыбыз сизге кайрылышса керек, оон жаратып бериңиз деп. Жок, оон жазып бериң деп кайрылбайт. Алар ырыңызды ырдасак болот деп суранат да. Мен майли баардан эле уруксат берем. Уруксат бере бересиз. Уруксат берем. Көбүнүкү жакпайт да. Мында да. Бирок алдын ала текшерип, андай жок, алар эми мен айтам да. Аранжировка кылып ырдап чыганан мага жөнөтүп кой дейм. Аранжировка кылып ырдап чыгып жөнөтөт. Жакпай калат. Анан ошо жеңбектен кийин кантип жок дейм дебейсизби? Бирок жакпай калат, купулуңузга толбой калат. Купулмак. Мисалы үчүн менга жакканым, мисалы үчүн Эрлан Андаш Сагындырбан ырдады. Ал действительно музыкалык образованный да. Ал молодежь кылып дискотека барда турган диск кылып таштады. Жана Сагындырба деген чыгармасы да, э? Меники да ошо. Ошондо жакшы жазган да. Ырдаган да жакшы ырдаган. Себеби жагымдуу да. Анан ал ошо менен чыгып кетти. Ошолорду да башка ырдадыларды анан өзүнчө көрдүм, өзүнчө он чыга баштады. Ошондой да адамдар. Агай, сиз дагы аябай сыймыктансаңыз керек, ошо сиздин ырларыңызды ырдап жатса. Жок, жакшы да сыймыктанып атат. Молодец дейм. Жакшы жатса, жакшы да. Мисалы Алтынай Нарбаевна ким үйленди да сыймыктан. Ал бирелем ырдайт да. Ал дагы арзу жеткен ырды да жакшы ырдайт. Аттарды менен природага барып, ошого жарашып калат да. Ал арзу жете деген Каныбек Иманалиев бар го, ошол депутат, ошол киши жазган да. Каныбек Иманалиев жазган арзу деп жазган, ошол Алтынай ырдап чыккан. Анан ал аягы жагымдуу да, жакшы ырдайт. Алды голос бар да, голос бар. Мына ыр жөнүндө сөз кылып калдык, агай, дагы ырдаталы сизди. Бүгүн ырдатып эле. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Доромбек Садырбаевдин сөзүнө жазылган Кыялда бирге жүрөлү деген чыгарма аткарып берейин. Кыялда бирге жүрөлү. Бул илгери чыгаргам да жашында.
Çinges ırın ırdaylı Jalındap kuyup jırgaylı Yürekleri jakın ekenin hey Yüzümüz aytıp turbaydı Kır Çinges ırın ırdaylı Kılımdar ayın kılbayı bu Kıyaldar şaykeş gelgenin hey Kılımın aytıp turbayı bu Aşıktık ırın ırdaylı Alışıp oynap jırgaylı Göңülleri tura gelgenin hey Gözlerin aytıp turbaydı Sanamdan çıkpay kıyalım Sarı samal jittığın ağım Sabırım boşap özümde hey Sağınam kanday kılamım Sıpayı süylep ün salıp Sırdaşsan yüzün nur çalıp Sınıma tolboş can bolson hey Siz davay telem mın çalıp Aşkayıp gülüp ün salıp Kaygısız canga sır salıp Kadırga tolboş cambalı son hey Akşavay telem mın çalıp Tabuşçu mezgili büdeni Tağdırları başka tübeli Görüşmeye geçsek esen bol hey Gönülde bir gecireli Kış baserken esen bol hey Kıyalda bir gecireli Kıyalda bir gecireli Керемет агай, керемет. Агайынын мурда ушундай аккордеон коштоосунда айтор ырларыңыздарды гастролдоп ырдачуңуздарбы же жанагындай? Мындай да биз мен сизге айтып берейин. Гастролго чыкканда биз микрофон жок. Мисалы үчүн мен суу самырга барып чагандарга жөн эле бийик жеке биз чыгат деп да бейги-бейгирээк. Алар капталда отурат чагандар. Микрофон жок жөн аккордеон да берет. Hiç kanda mikrofon yok. Instrumentler yok. Al neme de ayak işte kapır olaydım diyeyim. Giyineler ben apan nemeleri çıkıp kaldı motorlar al geçip çıktı da. Ha biz nokta hiç. Ama sen aylık aratlık bir kişineke kullanmış böyle. Elleri çoğu böyle. 80 yıl böyle tane elde çoğulganda da kurulum çoğulattı. Aslında orta oturanlar da verelim. Bir iki çırak koyup koydu. Çırak, lamпочка жоқ анда. Çırak koyup koydu, çırak menir de жүргенбіз. Анан кийин lamпочка менирдадык, анан сахнаға чыгырдадык. Ошондой болду да. Кийин сакманчылардайбыз. Сакманчыларда эми аны айтсаң азыр эми болбойт да. Ошондо да козуларды көтөрүп жүрөт алар. Ошо коюп койгондон келет, отурат. Отуруп алат, жөнлөрдө бересиң. Микрофон жок. Учурда кызыктуу
кызыктуу экен да. Эми кызыктуу да, алар эми ошентип ырдаганда элдер ушун жакшы кабыл алчу. Аябай жакшы кабыл, ушундай артисттер келип кетти деп. Себеби кыздары дачы, балдары дачы, анча-мынча ортосуна интермедия киргизет да, ал убакта ошондой болчу. Интермедия киргизет, элди күлгүзөт. Ana şunda bir yarım saat, bir saat tırdayız. Elleri razı olup, oşağılı razı oluşup, konsert gördük de kol çavuşup, rahmatlı aydı. Allah jaş kal alsın da. Allah sulan böyle çağırıp da. Nazır kol çap koyular dedi, bana jakpaydı uşal. Ben hazır konsert koydum, oşa etmem kol çaptı. Biz el özüne kol çaptı bizge. Onday kol çaptı anda işte aytpayçıyız biz. Hazır bir işte çıkarırlar, kol çap koyular, kol çap. Kol çaptırış kıyın aytpaydı. Yok çaptı, antı aytpaş gerek. El özü kol çaptı kalaza. Kalaza çapaydı. Men misal üчүн мен кол чап деп айтпайм, айтпайм кол чап деп. Өздөрү чабат деп, эмне кыласың сен? Өздөрү калады чабат калады. Айтор сонун күндөр өттүр да. Я бизде башкача эле да, элдин маанайы башкача эле. Тозуп алат, ушундай артист келди деп эле мындай башкача адамдар сезимдер болчу экен да. Башкача адамдардын жүздөрүндө мындай суктануу менен карап, берилүү менен карап, концертке келди деп башкача сезсе эле да ушундай. Даже кээ жерде аншлаг болуп калсачы, бак клубтарга барабыз да. Элдин аншлагда кыргызып атканын көрүп мен сыймыктан кыргызбай жөнүбүз болбойт деп ойлойдум. Ага болбойт экен да, место талаш керек, кыргыз керек. Бир неме клубда элдер бир эле эшик бар экен да, ошол жерден батпайт. Урушат. Клуб ичи толуп калган. Толот жок, толо элек деле место талаш. Анан клубдун ичи толот. Анан эшиктен анан эшикке турат, эшиктен ар жерден көрөт да. Ошондой болот экен да, ошондой замандар болгон да. Клубтар андай жакшы эмес, начар. Эптеп клубка кирсе, эптеп сагына бир сагына болсо, биягынан тиягынан чыгырдай берчүбүз. Ай сайын барып турат белеңиздер, канча убакытта барып турат элеңиздер, айылдарды кыдырып? Ой, мода да бизде график түзүп коет да. Концерт коебуз. 15 күндөн, 20 күндөн, 30 күндөн коет элекпиз. Анан ошо кыдырып концерт койбосок болбойт эле да. Иштеп аткан клубтарда чыгып самотет иштеп коет. Ошо чыгып бир автобуска отуруп алабыз. Бир жума бою? Жок, бир автобус, бир автобус. Себеби мода да өкмөт машина берет, отурабыз. Интермедиат аткандар бар, ырдагандар бар, комзоно бар, көп адамдар. Анан кийин ошо автобус менен кыдырып ырдап жүрөт элек. Азыркыдай жиптер жок. Автобуста жүрсөк дагы сонун күндөр өттү дебейсиз го? Ооба. Андан чын эле автобустун ичинде кетип турда берсе элек. Оштан калам кетип. Үнүмү тугалып деп айтпаш элек. Чаң жолдор чаң да, кайкасы. Чаң жолдо кетип тапыра ырдап кетип да. Ошондой эле. Туура өзгөчө сонун күндөр өттү дагы. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Эфир сонун маанайда уланып атат. Мына ушундай өзгөчө атмосфера түзүп берген, биздин келген коногубуз менен сонун сырдашууга өзгөчө маанай түзүп берген пиала чайы биздин демөөрчүбүз. Пиала чайын сиздерге дагы сунуштайбыз. Алгай, анан өткөн күндү эстеп алдык, сонун күндөрдү эстеп алдык. Анан азыркы жаштарга кеңешиңиз болсунчу. Обон жаратууда болобу же чыгармачылыкта болобу дегеле кеңешиңиз болсун. Жок, азыркы жаштар алар кеңеш сурабайт. Компьютерге отурат дагы каалаган музыканы коюп чыгарат да өздөрүнчө. Алар эми көбүнчө алар танцевальный ритмди көп колдонот да, көбүнчө. Анан сөздөрүнө маани бербейт. Бир жагы сөздөрүнө маани бербейт. Каалаган сөзгө онча ырдай берет. Андай болбойт да. Мисалы уйкашпай калса мен араң ырдайм да. Уйкашпай калса мен ырдай албачумун, мен барып уйкаштырып жастырып келчүмүн да, жастырып ырдачылам. Азыр уйкашпай деле келе берет экен алар. Уйкашса деле кетет. Келди кетти, болду, давай кетти, чыга, айда. Ошо берет экен да. Ал андай болгон, ал биздин эмес, ал негирлерин айтат. Өздөрүнө ылайык да. А биздики мындай оом менен ата бабабыз мисалы үчүн. Мына ата Бабаев, карачы, токтогул сатылган, жеңи жок ырлары, кандай ырлар. Кийинки мисалы Жолболду Алыбаев, чоңурчулар, Рыспай Абдыкадыров бар, чоңурчулар да. Рыспай Абдыкадыров биринчи аккордеон менен ырдап чыккан Рыспай Абдыкадыров болгон. Бардыгы ушу аккордеонду Рыспай Абдыкадыровдун немесинен үйрөндүк да. Себеби элге
жеткирген Ыспазды калтырып калган. Анын артынан ал Жорпадов чыкты, Төгөлбай Казак чыкты, Тоқан Эшбаев чыкты. Бабасы Турган көп анан ошо алар Мамажанов чыкты. Анан оңчылар көп болуп кетти. Анан ошолордун ошолордо сонун болчу. Бир эле жолдошмабыз Алмагүл дегенде баарда жатып калат. Себеби жеткире ошондой болгондо. Армияга кетип отурдан билем мен. Алмагүлдүн армияга кетип отурдан көргөм ошто. Менен алар менен киши болчу. Мен оштон көргөм да армияда кетип отурда. Ошо Алмагүл дегенди ырдап атканды көрүп калгам да. Менен анда оңчу болорун эле билбейм да. Мен элчи болорун эле. Көрсө ал оңчу болуп калган экен. Оңчу чыгарып калган экен да. Агай ушундай сиз менен сонун ырларыңызды ырдатып, айтор өткөн күндү эстеп, чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктарды угуп, айтор сонун бир жарым сааттык эфирибиз кантип өтүп кеткенин да байкабай калдык. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Жакшы болот. Кыргыз элинде Садыр Нурожович келип, камчы кымыршаш менен чогуу иштешип атат. Кыргызстанды азыр ордуна коюп, алдыга сүрөт атат да. Колунан келишинче ошону колдошубуз керек да. Мисалы үчүн мен жөн эле аларды мен деле тааныбайм да. Мен жөн эле айтам, себеби биздин эл мына кичине алдыга кетип атат да. Нук менен. Бирок баягы элге кээ адамдар против болуп чыгып, сопротивление кылып атат. Бирок алар баягы эскиче жашап, тиги өзүнчө мындай кандай десем, мындай турум иштерге барып көнүп калган да. Азыр мына туура жолго жүргөн президентибиз, премьер-министрибиз баш болуп неме аракет кылышып атат да. Аны колдош керек. Мисалы үчүн мен колдойм. Себеби ушул жол менен барсак өнүгөбүз да дагы. Мына азыр канча немелер, мына Ачык аспан деген шаар бар атат. Инвестиция тартылып атат. Чакан кестери курулуп атат, туурабы? Жөндү сөз менен айтканда. Анан кантонун президенттер только колдош керек. Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн аракет кылыш керек да, жардам бериш керек да. Жардам бериш керек. Анан кыргыздардыкы деген илгертен кыргыздардын өзүнүн мындай бар да, каада салты бар. Аны эч кандай эчтеке кыла албайлык. Ошо каада салты кармап жашаган элбиз биз. Ошондуктан кыргыз эли бийик турат да. Башка элдердин аттарын айтпай коеюн. Рахмат агай, сизге дагы атайын убактыңызды бөлүп берип, бизге атайын келип ушундай сонун чыгармаларыңызды аткарып бергениңиз үчүн чыгармачылык ийгилик каалайм сизге. Ушул жаштарыбызга үлгү болуп, кыргыз эли сиздин чыгармаларыңызды сүйүп, күтүп көрөт. Дагы ырдап жүрөңүз. Мисалы үчүн эч капачылыгым жок. Багы нода да булар өтө өнүгүп кеткен үчүн мындай машина өтө өнүгүп кетип билбей калды да биздин кыйынчылык турмушта. Бирок биздин жаштар азыр молодец. Өнүгүп атат да. Рахмат агай, сизге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн эфирибиз эң сонун маанайда өттү. Анткени заманыбыздын залкары, обончу, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жанышбек Кочкоров агай бүгүн студиябызда конокто болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.